Кирешеден чыгаша көп. Республикалык бюджеттеги каражаттар тууралуу маалымат. Мыйзамсыз курулуштар четинен сүрдүрүлөт. Уруксаты жок башаламан объектилер тартипке келтириле баштады. Кемпироват иши боюнча жапырт камалгандар үй камагына чыгарыла баштады. Эми ушул жана башка жаңылыктар менен кенен элек баяндап, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Шекер Сатыбалдыева. Президент Садыр Жапаров орусиялык сыноочу космонавт Сергей Корсаков менен жолукту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Космонавт Бишкекке Россиянын илим жана маданият борбору менен кала мэриясынын жылдыздарга жол Бишкектен башталат аттуу фестивалга чакыруусу менен келген. Белгилей кетсек, бүгүн 12 апрель эл аралык космонавтика күнү. Мамлекет башчы Сергей Корсаковду жылуу тосуп алып, кесиптик майрам менен куттуктады. Сергей Корсаков мамлекет башчысына 2022 жылдын 18 мартында Союз МС 21 космостук кемеси тарабынан алып келинген жана 2022 жылдын 29 сентябрына чейин экспедицияны коштоп жүргөн анын тумары болгондугун тастыктаган. Космос станциянын штампы басылган, Кыргызстандын желегин тартуу кылды. Мындан тышкары космонавт космостон тартылган, анын ичинде Ысык көлдүн сүрөттөрүн тапшырды. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров Сергей Корсаковду жана анын кесиптештерин Ысык көлдүн жээгинде эс алууга, Юрий Гагарин учкандан кийин ден соолугун калыбына келтирген жерлерге барууга чакырды. Ал ошондой эле космонавтка мындан аркы ийгиликтерди каалап, эстеликке белектерди тапшырды. Республикалык бюджеттин кирешеси 23,8 миллиард сомго өстү. Бул тууралуу финансы министринин орун басары Улан Даникеев маалымат жыйында билдирди. Мындай өсүш салыктык эмес да кирешелердин көбөйүшү менен камсыз болду. Бирок республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгү өткөн жылдын биринчи кварталына салыштырмалуу көп болду. Чыгаша бөлүгүнүн көбөйүшү бюджеттик сектордун кызматкерлеринин эмгек акысын, ошондой эле пенсияларды, жөлөк пулдарды көбөйтүүдөн кийин төлөөнүн эсебинен шартталган. Кененирээк Тазагүл Эмилбекованын материалында. Үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында республикалык бюджеттин кирешеси 66 миллиард 344,6 миллион сомду түздү. Бул белгиленген пландан 5,5 миллиард сомго жогору. Ошондой эле 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 12,8 миллиард сомго көп. Ал эми республикалык бюджеттин чыгашасынын жалпы көлөмү былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 19,3 миллиард сомго көбөйгөн. Каржы министринин орун басары биринчи кварталда билим берүү тармагына кеткен чыгымдар көбөйгөнүн ырастады. Айтымында аталган каражаттар өсүүгө, тармактагы кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатууга жана окуу китептерин сатып алууга, мектептерди оңдоого жана курууга жумшалган. Чыгаша бөлүгү боюнча 23 жылдын январь-март айларында республикалык бюджет жалпы чыгыштар көлөмү 68 миллиард 349,8 миллион сом түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырылмасак, республикалык бюджеттин чыгашалары боюнча 19 миллиард 262,4 миллион сом. Анын ичинде бюджеттик каражаттар 19 миллиард 668,9 миллион сом көбөйдү. Ал эми бажы тармагын алсак, алгачкы 4 айда мамлекеттик бажы кызматына жалпы 20 миллиард 700 миллион сомдон ашуун каражат түштү. Бул төлөмдөрдүн иш жүзүндөгү түшүүсү 8,1 миллиард сомду түздү. Каржы министрлиги тарабынан берилген пландык көрсөткүчтөр 1 миллиард сомго ашыкча түшкөн. Контрабанда каршы күрөшүү боюнча дагы маалыматты берип кетсем, биринчи квартал ичинде ай сайын бөлбөй эле коеюн, биринчи квартал боюнча эле жалпы маалыматты берейин. Жалпысынан 1200 факт, бул баягы укук бузуулар жана баягы кылмыш иштери козголгон фактлардын жалпысы 1200 факт түзүлгөн. Анын укук бузуу фактлары боюнча 1123 факт боюнча өлкөбүздүн бюджетине 88,2 миллион сомго жакын акча түшүрүлдү. Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматы болсо январь-март айларында 54 миллиард 589,3 миллион сом салык жана камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултту. Бул мезгилге белгиленген план 1,3 миллиард сомго ашыкча аткарылды. Мындай жыйынтыктарга көзөмөлдү күчөтүү аркылуу жетишилген. Өзүңүздөр билгендей, былтыр биз
Смарт салым проектінің алқағында электрондық коштома кагазды киргизүү жана контроль кассовый машиналар киргизүү боюнча иштерди жүргүзгөнбүз. Ошонун натыйжасында бизде бүгүнкү күндө аналитикалык маалыматтар топтолуп, ошону анализдеп, тобокерчиликтер чыгарып, именно жанагындай ак ниетсиз фирмалар аныкталып, ошол боюнча текшерүүлөрдүн негизинде бул көрсөтүчтөргө жете алдык. Жалпылап алганда быйыл мамлекеттик салык кызматына 250 миллиард сом чогултуу планы коюлду. Финансы министрлиги билдиргенде, учурда Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард АКШ долларын түссө. Үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында анын 9 миллиард 37 миллион сому төгүлдү. Мамлекеттик карыз графикке ылайык убагында төгүлүп турат. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, New TV. Ар бир жаран пенсиялык укугун билүүгө милдеттүү. Мунун алкагында социалдык фонддун окутуу борбору бүгүн экономика жана сервис колледжинин студенттерине тренинг өткөрүп, пенсиялык сабаттуулук боюнча маалымат берди. Аталган окуу борбору билдиргендей, ушундай эле окутуулар жыл башынан бери борбордогу 7 жогорку окуу жайдын 11 факультетине жана мекеме ишканалардын кызматкерлерине өтүлгөн. Ар бир өтүлгөн окуу тренингдер түзүлгөн графиктин негизинде ишке ашырылып жаткандыктан жарандарга пенсиялык сабаттуулук боюнча маалымат берүү улантылары белгиленет. Негизги суроолор, ошо жаштар тарабынан берилген негизги суроолор бул топтомо фонду жөнүндө. Топтомо компоненти 2013-жылы кирген. Бул абдан жакшы система болуп эсептелинет. Ошол жаш муундарга, өсүп келе жаткан жаш муундарга абдан пайдалуу системада. Ошондуктан көп суроолордун бардыгы ушул жаатта берилет. Баткен аэропорту 1 апрелден тарта оңдоо калыбына келтирүү иштери башталгандыгына байланыштуу убактылуу жабылды. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, аэропортто аэродромдун элементтерин оңдоо, учактарды токтотуучу жайларды жана перронду кеңейтүү иштерин жүргүзүүнүн экинчи этабы жүрүп жатат. Оңдоо иштерин айдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Манас эл аралык аэропорту келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана оңдоо иштерине түшүнүү менен мамиле кылууну өтүнөт. Бүгүн Бишкектин четиндеги Орто Сай айылында мыйзамсыз курулуп баштаган көп кабаттуу үйдү бузуу иштери башталды. Мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан кулатуу иштери соттун чечиминин негизинде ишке ашырылган. Аталган жер жолго бөлүнгөндүктөн курулуш компанияга документ берилген эмес. Учурда ушундай эле мыйзамсыз жол менен канча үйдүн курулуш иштери жүрүүдө. Соттун чечими менен эми кайсы үйлөрдү сүрдүрүү иштери башталат. Бул туурасында кесиптешим Акылай Маратов айтып берет. Бишкектин түштүк тарабындагы мыйзамсыз курулуп баштаган бул имарат Чүй облусунун Аламүдүн райондук сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү менен биргеликте жогорку соттун токтомунун негизинде бузулууда. 2019-жылы курулушу жаңы башталганда мамлекеттик курулуш агенттиги эскертүү бергени менен жеке ишкана куруу иштерин токтоткон эмес. Сот иштери 2 жылга созулгандыктан бул аралыкта имараттын 3 кабаты тургузулуп калган. Азыркы маалда узун туурасы 15-20 3 этаж объект курулган. Эч кандай уруксат кагазын алган эмес. Архитектурадан дагы, мамлекеттик экспертизадан дагы бир дагы урулушка кагаздын жок болгондугуна байланыштуу курулуш иши башталганда эле биздин башкармалыктан тиешелүү кагаздарды берип, сот органдарына өткөрүп бергенбиз. Мыйзамсыз салып аткандыгын далилдеп, ошонун алкагында азыр соттун чечими менен биз аткарып жатабыз. Мыйзамга ылайык куруу иштери архитектуралык корутундунун негизинде тиешелүү документтер берилгенден кийин башталыш керек. Иманакун уулунун айтымында аталган жер жолго бөлүнгөндүктөн куруу иштерине уруксат кагазы берилген эмес. Мындан улам турак жайы сүрдүрүлүп жаткан жеке компаниянын жетекчисине байланышып, бирок жооп алууга мүмкүн болгон жок. Ошол эле учурда Чүй облусунун аймагында 7 имараттын мыйзамсыз курулуп жатканы аныкталып, учурда иш сотко жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Чүй областында азыр жалпысынан 7 мыйзамсыз курулуш ушундай көп кабаттуу үйлөр аныкталып, сот органдарына 5өө өткөрүлүп берип, да 2өөнө сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүп жатат. Эгер алардан дагы соттун чечими буздурулуусу тууралуу чыкса чечим, аларга деле өз учурунда эскертүүлөрдү бергенбиз.
Дегени менен департамент тарабынан республика боюнча 87 мыйзамсыз куруу иштери аныкталып, иш сотко өткөн. Анын ичиндеги 36 мыйзамсыз курулушу Бишкекте салынып жаткан көп кабаттуу имараттарда аныкталган. Курулуп жаткандан кийин дагы биздин жарандарга реклама берип сатып ийип атпайбы? Андан аны акчасын салып сатып ийгенден кийин биздин элдерибиз баягы мындай жатканда жаман нерсеге кабылып калып, анан акчаларын ала албай калып атпайбы? Ошон үчүн биз ошол маалымат катары айтып кетет элек, мыйзамсыз иштерди улантпоосун чакырып кетет элек да. Себеби дегенде сот органдары ушундай сүздүрүлсүн деп чечим кабыл алып кала турган болсо, ошол эле компания болобу же башка жарандар болобу, мындай жатканда страдайт этип калышы мүмкүн да. Соңку жылдары Кыргызстанда үй алам деп жылдап тапкан акчасын төлөп, бирок өз учурунда үйгө ээ боло албаган жарандардын саны өсүүдө. Буга байланыштуу өкмөт турак жайларды куруу жөнүндө жобо иштеп чыгаарын билдирген. Андагы негизги талап үй курулуп бүткөнгө чейин алдын ала сатууга тыюу салынат. Акылай Маратова, Самаган Тайырбеков, New TV. 1 май райондук соту бүгүн Кемпир-Абад иши боюнча кармалып тергөө абагына камалган Гүлнара Журабаеванын да бөгөт чарасын өзгөрттү. Сот чечимине ылайык Журабаева 20 июнга чейин үй камагында болот. Ушул эле соттун чечими менен активист Чыңгыз Капаровдун да бөгөт чарасы өзгөрүп, үй камагына чыкты. Капаров саламаттыгына байланыштуу 11 апрелде тергөө абагынан ооруканага которулган. 1 май райондук сотунун 12 апрелдеги чечими менен Кемпир-Абад иши боюнча кармалып камакта отурган Клара Сооронкулова, Асия Сасыкбаева, Улукбек Маматаев жана Талайбек Мадеминов да үй камагына чыгарылды. Кемпир-Абад ишине байланыштуу тергөө абагында отурган Илгиз Шаменов 10 апрелде ооруканага жаткырылган. Бул ишке байланыштуу кармалып камалган Перизат Суранова, Орозайым Нарматова, Нурланбек Асанбеков, Талантбек Эшалиев мурда ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. 2022 жылдын октябрында өзгөндө кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканынан нааразычылык билдиргендердин жыйын өткөн. Андан кийин курамына бир топ белгилүү саясатчы, активист, укук коргоочу жана жарандык активисттер кирген Кемпир-Абадды коргоо комитети, жарандык бирикмеси түзүлгөн. Көп өтпөй алардын 20дан ашыгы камакка алынган. Мындан сырткары аларга тилектеш дагы бир нече адам кармалган. Кыргызстанда шах-бокс федерациясы түзүлдү. Аталган спорттун түрү 2004 жылы Германияда пайда болуп, биринчи дүйнө чемпионаты Нидерландда өткөн. Шах-бокс бул шахмат менен бокстун айкалышкан түрү. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы федерация эл аралык деңгээлде таанылып, шах-бокс эл аралык уюмуна кирди. Алдыда эркектер, кыз-келиндер, кадеттер жана юниорлор арасында курама командалар түзүлүшү керек. Ошондой эле Баткен Ош Чолпон Атада федерациясынын бөлүмдөрү ачылмакчы. Жакында Кара-Балта шаарында шах-бокс боюнча сынамык мелдеш өткөрүлдү. Маалым болгондой 4-7 июнда Индиянын Калькутта шаарында шах-бокс боюнча Азия чемпионаты өтмөкчү. Ага учурда Кыргызстандан бир спортчу Азамат Жанузаков катышары күтүлүүдө. Кыргызстаныбызда бул биринчи ачылып кирип атат. Биздин оюбуз, милдет ойлорубуз, баягы спортсмендерибиз бизде абдан күчтүү, абдан акылдуу спортсмендерибиз. Единоборствого чыгып жүрүшөт. Ушул балдарыбыз өздөрүн, баягы кыздарыбыз, атуулдарыбыз, ушул балдарыбыз өздөрүн ушул акылын ушу шахматка дагы беришсе, шахмат аркылуу чыгарышса. Бишкекте улуу жеңиш күнүн утурлай 9 май күнү өлбөс полк жүрүшү болот. Бул тууралуу иш-чаранын уюштуруучулары билдирди. Акция эртең менен саат 10:00 түштүк дарбазадан башталат. Ардагерлердин портреттери менен портрет жок болсо жакшы маанайда гүл көтөрүп алып катарга кошулуңуздар, деди уюштуруучулар. Ош жана башка шаарлардагы жүрүш боюнча кийинчерээк маалымат берилет. Уюштуруучулар акцияны саясатташтырбоого чакырды. Өлбөс полк бул саясат жөнүндө эмес. Мында улуу атамекендик согуш жылдарындагы түрдүү улуттагы фронтчулардын эрдиктери эскерилет. Акциянын уставында так ушул нерселер жазылган деп билдирди уюштуруучулар. Алар ошондой эле улуу жеңишке тиешеси жок желектерди, символдорду колдонбоого чакырды. Бүгүнкү көрсөтүүбүз шуну менен жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.